Biz жумуштан шабашка кылабыз дейт. Анан строй материалдардын ашкан семет, краска, мык, шуруп сыяктуу бригадир боло берет дейт. Ушул алганыбыз адал болобу дейт. Ва алейкум ассалам. Бул арам. Ошол курулуштун ээси өзү уруксат бермейинче бул уурулук болот, арам болот. Эч качан андай нерсеге барбашыбыз керек. А эгерде ошо жумушуңарды иштеген акыңардан биз кемитип коебуз, мына нерселерди алгыла десе, анда алсаңыз болот. Анан жок, ошол курулуш имараттын ээси өзү уруксат бермейинче, а бригадалар ортодогу эле келишкен адам да ал сиздердин курулуш жана ишканаңыздын башчылыгы эле ал, ишмердүүлүгүңүзгө башчы. А материалга ал баш ээ эмес да. Ошондуктан өзүнүн ээси уруксат бермейинче бир мыгын алсаңыздар да сиздерге арам болот. Болбойт. Эгерде таштандыга баары ташталып атпайбы десеңиз, ээсинен бир ооз уруксат сурап коюш керек. Ушунда таштандыга ташталып кетип атат. Андан көрүп жумушчулар алып кете берсинби десе, ошо түз мыктар эмес, кыйшыйган, колдонуудан чыгарылган буюмдарды алып кете берсин деп курулуштун ээси өзү уруксат бергенден кийин гана адал болот сиздерге.